Кыргыз-Тажик чегарасындагы абал туруктуу эки тараптуу сүйлөшүүлөр уланууда. Ал эми сот тармагына бөлүнгөн каражат өзүн актабай жатат. Жыл сайын акчанын көлөмү өскөнү менен көңүл жылытарлык жыйынтыктар жок. Эми мындан ары жыл сайын элчилердин ишмердүүлүгүнө баа берилип турат. Саламаттар урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде апталык маалыматтардын корутундусун камтыган Жума Баян аналитикалык программасы. Кызматыңыздарда мен Кайрат Кенжебаев. Алгач бүгүнкү берүүбүздүн кыскача түрмөгүнө көңүлүңүздөрдү бурмакчыбыз. Кыргыз-Тажик чегарасындагы абал туруктуу сүйлөшүүлөр уланууда. Бул биздин территорияда биздин мүмкүнчүлүгүбүз бар. Адилетсиз соттор тозокко түшөт. Президент сот тармагын сынга алды. Сот деген ардактуу наамдын ал жүрөгү татыктуу эмес, кызматкерлер аз эмес. Аларга мына көрүп атасыздар, коомчулуктагы жарандар дагы нааразы. Эми жыл сайын ар бир элчинин ишмердүүлүгүнө баа берилет. Толук кандуу иш алып барбаган чабармандар кызматтан алынат. Барган биздин жетекчилер ошол конкрет иш кылбастан эле ал жерге кээде турист болуп барып келген дагы маселелер бар. 13 март күнү Кыргызстандын Аксай жана Тажикстандын Мехнат-Абад айылдарынын тургундарынын ортосунда чатак чыкты. Ага Аксай Тамдык жолунун курулушуна тажик тараптан нааразылык билдиргени себеп болгон. Жана кыргызстандык 50дөй, тажик тараптан 70 тургун чогулуп бири-бирине таш ыргыткан. Чырды эки өлкөнүн чегарачылары токтотушкан. 14 мартта эртең менен абал турукту кармалып, түштөн кийин кайрадан ок атуунун үнү угулган. Жаңжалдан бир нече адам жабыр тарткан. Тажикстандын маалымат каражаттарында жаңжалда эки тажик жараны өлгөнүн, бир нече адам жабыр тартканы кабарланды. Ал эми кыргыз тараптан 3 адамга ок тийип, учурда ооруканада. Кыргыз-Тажик чегарасында жаңжал орун алган аймакта Кыргызстан жана Тажикстандын милиция кызматкерлеринен түзүлгөн биргелешкен топ коомдук тартипке көз салып жатат. Кыргыз-Тажик чегарасында абал туруктуу. Бул тууралуу чегара кызматынан кабарлашты. Жаңжал чыккан аймакта эл топтолгон жок. Эки өлкөнүн тиешелүү бийлик өкүлдөрүнүн чегарадагы жаңжалды жөнгө салуу боюнча сүйлөшүүлөр болду. Кыргыз тараптан вице-премьер-министр Жеңиш Разак баш болгон топ жеринде иштөөдө. Жума күнү өткөн сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында Кыргыз-Тажик чегарасында болгон окуяны эки өлкөнүн өкүлдөрүнөн турган тергөө топтору иликтеши керек деген чечимге келишкен. Кыргызстандын вице-премьер-министри Жеңиш Разаков Тажикстандын премьер-министринин орун басары Азим Иброхим менен жолугушууда алгач элди тынчтандырып, андан кийин гана жол, чегара маселелерин талкуулоо зарыл экенин билдирген. Кыргыз-Тажик чегарасындагы жаңжал тууралуу кийинки материалда. Кыргыз-Тажик чегарасындагы жаңжал бейшемби күнү болжол менен саат 15:30 чамасында башталган. Анда Баткен районунун Аксай айылы менен Тажикстандын Ворух анклавынын ортосундагы Аксай Тамдык жолунда эки өлкөнүн жарандары чатакташа кеткен. Ага кыргыз тарап Көкташ Аксай Тамдык унаа жолунун курулушу себеп болгон. Буга Воруктун жашоочулары каршы чыгышкан. Аларга нааразы болуп аксайлыктар да чыккан. Сөздөн сөз чыгып олтуруп акыр аягы эки тарап бири-бирине таш ыргыта баштап, натыйжада чатак урбаган. Şurada duralım. Hazır. Кыргыз-Тажик чегарасындагы жаңжал эки тараптын укук коргоо органдары, чегарачылары жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн түшүндүрүү иштеринин натыйжасында токтотулган. Ага карабастан ошол эле күнү саат 20:30 кырдаал кайра курчуган. Анда тажик жарандары Орто Бооз айылына келип, жергиликтүү тургундун мал сарайын, ага кошуп Ауди жана жүк ташыган КамАЗдын чиркегичин өрттөшкөн. Буга жинденген жергиликтүүлөр кайрадан тажиктерге каршы чыгып, жыйынтыгында атышуу орун алган. Анда кыргызстандык бир жаранга ок тийип, ал облустук бейтапканага оор абалда жеткирилип, операция жасалып, жандандыруу бөлүмүнө которулган. Ал карыздан ок карыз жаракатын алып, хирургия бөлүмүнө түштү. Азыркы акыбалы оор, бирок стабилдий. Бейшембинин түнүндө абал туруктуу болгону менен жума күнү кечке жуук абал кайрадан курчуган. Анда тараптар бири-бирине кайрадан таш ыргытышкан. Абалды жайгаруу үчүн эки тараптын күч түзүмдөрү эскертүү катары асманга да ок чыгарышкан. Буга карабастан кыргыз жана тажик тараптын укук коргоо органдары, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү өз аймактарындагы кырдаалды көзөмөлдөөнү күчөткөн. Бул элдин жашоо, бу жерде шахмат жашайбыз, граница өтө оор. Елдин жашоо кыйын, бирок жашаган жерибиз болгондон кийин жашайбыз, чыдайбыз.
Ушул эле күнү облустун өкүлчүлүгүндө атайын штаб түзүлүп, тосулган жолдон өтө албай турган жарандарга тамак аш таратылып берилген. Облустун өкүлү Абиш Калмурзаев Тажикстандын Согди облусунун төрагасынын орун басары менен жолугушту. Чек арадагы кырдаалга байланыштуу эки өлкөнүн президенттери телефон аркылуу байланышып, кыргыз-тажик чек арасындагы түзүлгөн абалды талкуулашкан. Анда алар жагдайды объективдүү иликтеп чыгуу, келечекте мындай абалды болтурбоо үчүн биргелешкен комиссия түзүү сунушун киргизген. Чек араны делимитация процессин аяктоо боюнча сүйлөшүүлөрдү активдештирүү зарылдыгы көтөрүлдү. Ушул эле маселелерди эки өлкөнүн премьер-министрлери дагы телефон аркылуу талкуулашкан. Чек аралаш айылдардагы жаңжал боюнча тажик тарап өз пикирин билдирди. Таш ыргытуудан 11 тажик жараны денелеринен ар кандай жараттарды алышкан. Ал эми ок атышуудан бир жаран каза болгону, милиция, башка күч түзүмдөрү да жарат алышкан айтылат. Кийинки күнү дагы бир жаран каза болгондугу, жарандар жана күч структураларынан дагы жарат алгандар бар экендиги белгилүү болду. 15 март күнү түштөн кийин өмүрүнөн кооптонгон элдин суранычы менен Аксай айылындагы аялдар, жаш балдар убактылуу Баткен шаарына көчүрүлдү. Айрымдары тууган уруктарыныкына жеткирилди. Болжол менен 500гө чукул адам коопсуз жайга жайгаштырылды. Бизге ошол кесиптик техникалык лицейге 100 жаран жайгаштырдык. Айрыкча тууган уруктарына кетти. Жергиликтүү элдер да алып кетатты, бирден семья. Жана бир семья дагы бир үй бүлө 100 адамды үйүндө багатат. Ушул эле күнү чыр чыккан аймакка вице-премьер-министр келсе, коңшу өлкөдөн тажик өкмөт башчысынын орун басары келген. Эки жактын өкүлдөрү өз аймагындагы жарандар менен жолугушуп, түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү. Тараптар чырды жайгаруу үчүн 2 ирет жолугушту. Ошондой эле кыргыз-тажик чек арасындагы түзүлгөн кырдаалды иликтөө боюнча биргелешкен тергөө топтору түзүлмөкчү. Бул маселе бүгүн эле пайда болуп калган эмес. Бул мен билгенден бир 20 жыл, 30 жылдын ар жагыны белгилейт. Бул түрткү болгон, бул баягы Аксай тамдыктын жолуну салуу болуп чыкты. Ошол жерден башталды. Андан сырткары бул шагыл Аксайдын шагыл алуу маселеси дагы көтөрүлгөн. Эми эки тараптуу немелер бар. Ошону биз азыр муну маселени курчутпай, элдерди ынтымакка чакырып, бирок маселелерди чечкенге бир аракет кылышыбыз керек. Аксай тамдык жолу Кыргызстан территориясында өзү жолду курууга бизде мүмкүнчүлүк барбы, же болбосо укугубуз барбы? Мен ойлойм, бул биздин территорияда, биздин мүмкүнчүлүгүбүз бар. Чырдын башталган күндүн эртеси эле маселе жогорку кеңештин ар кыл маселелер саатында талкууланды. Баткендин чек арасы боюнча бир канча жолу маселе көтөргөндөн бери бул эл көчөгө чыкмайынча, жер жертип болуп, бирөө өлүп, бирөө өрттөнбөйүнчө эч кандай бул чек араны токтоо үзгүлтүктүү жүрбөй атат. Жакшы иш болбой атат. Ошондуктан бул боюнча маселени кийинки жумага күн тартибине киргизип карасак, бүгүн маалымат угуп коюу деген 2 сунушту берем, колго салып койсоңуз. Түзүлгөн жагдайдан улам эл өкүлдөрү өкмөттүн ишин сынга алып, чек ара маселесин чечүүдө шалаакы мамиле кылып жатканын айтып кейишти. Мындан улам иштебеген министрлер кабинетин бүт бойдон Баткенге көчүрүү керектигин айтып, ошондо гана кыйналган элдин жашоосун түшүнөөрүн. Маселе да оң жагына чечилип, тургундар коопсуз жашайт эле дешет. Мен ошо вице-премьер же ушул тиешелүү погранслужбанын жетекчилери ошол негизги биздин чечилбеген аймагыбыз ошо Баткен облусу, ошол жака көчүрүп, ошол жерде олтурсун алар. Ушундай чек ара маселе чечилгенче, ошол көйгөйлөр чечилмейинче, ошол Баткен облусуна барып штабын ошол жерден ачып бериңиздер. Ошол биздин жетекчилер ошол жерге үй бүлөсү менен барып, ошол биздин чек арада жашаган, биздин жарандарыбыз жашаган мектептерге балдарын окутсун. Ошондо мен ойлойм көйгөй батыраак чечилет да. Коомдук коопсуздукту сактоо үчүн учурда окуя болгон аймакта чек ара кызматы менен тартип сакчылары күчөтүлгөн тартипте иштеп жатат. Лейлек районунан облустун борборуна каттагандар азыр тосулуп турган жолго альтернативдүү курулган Көкташ Аксай Рабат жолу менен жол тандабастар каттап жатышканын айтышууда. Жүк ташуучу унаалардын каттоосу үчүн ал жерде азыр калыбына келтирүү иштери жүрүп жатканы да кабарланды. Ал эми убактылуу көчүрүлгөн тургундарга кайдыгер эмес жарандар азык-түлүк таратып беришүүдө. Дүйшөн Шаршембеков, Алтынбек Кубанычбеков, Жума Баян.
Кыргызстанда сот тармагына бөлүнгөн каражат жыл сайын көбөйдү. Бирок президент Сооронбай Жээнбеков соттордун 11-курултайында билдиргендей, каржылоо өзүн актабай жатат. Маселен, быйыл өткөн жылга салыштырмалуу 38,5%га көп бөлүнгөн. Башкача айтканда, 2019 жылы сот тармагына бюджеттен 2 миллиард 154 миллион сом каралган. Расмий маалыматтар боюнча сот системасына 2016 жылдан тарта 6 миллиард сомдон ашык каражат жумшалган. Буга сот тармагына чет жактан келген гранттар менен ар кандай долбоорлордун акчасы кошулган жок. Бирок али күнчө мындай аракеттерден көңүл жылытарлык жыйынтык чыга элек. Сот системасы коррупцияга баткан көйгөйлүү тармак бойдон калууда. Муну менен катар Жээнбеков өз алдынча жана адилеттүү сот мамлекеттин ишмердүүлүгүнүн өзөгү экенин белгиледи. Адилетсиз соттор тозокко түшөт. Курултайдын жүрүшүндө президент хадистен мисал келтирип, судьяларды чечим чыгарууда калыс болууга чакырды. Анткени 2016-2018 жылдар аралыгында мыйзамды бузгандык үчүн 10 судья кызматынан бошотулуп, 26 судья тартип жоопкерчилигине тартылган. 10 судья боюнча соттор кеңеши тарабынан аларды кылмыш жоопкерчилигине тартууга башкы прокуратурага макулдук берилген. Февралдын аягында башкы көзөмөл органы Бишкек шаардык сотунун 3, жогорку соттун азыркы 3 судьясына жана мурдагы 1 судьясына коррупция беренеси менен айып таккан. Ошондой эле мамлекет башчысы сот системасындагы кадр саясаты да аксап жатканын баса белгиледи. Мындан ары судьялык кызмат орундарга талапкерлерди тандоонун сапатын жогорулатуу зарыл экенине токтолду. Былтыр ал судьяларды тандоо кеңешинен жогорку соттун, анын Конституциялык палатасынын жана жергиликтүү соттордун судьялык кызмат орундарына дайындоо үчүн келген 88 талапкердин 32син дайындоого макулдук бербей артка кайтарган. Курултайга ар кайсы инстанциялардан 400гө жакын судьялар катышты. Өлкө башчысы тарабынан айтылган сындар кулак сыртынан кеттиби? Айтор айрым судьялар иш чарада маанилүү кепке кулак салбай үлгүлөп отургандар да болду. Кененирээк Чынара Нурсейитованын материалында. Судьялардын 11-курултайы, ага бардык инстанциялардан 400гө чукул судья чакырылган. Жыйындын башында сот системасын реформалоо боюнча соңку жылдары кандай иштер аткарылганы тууралуу кыскача маалымат берилди. Анда бул тармактын материалдык техникалык абалын жакшыртуу үчүн республикалык бюджеттен бөлүнгөн каражат жылдан жылга көбөйүп жатканы айтылат. Мисалы 2018 жылы сот тутумуна 1 миллиард 555 миллион сомдон ашуун чегерилсе, быйыл 2 миллиард 155 миллион сомго көбөйтүлгөн. Үстүбүздөгү 2019 жылга карата сот тутумуна 2 миллиард 154 миллион 617 миң 100 сом бюджет каралып, бул өз кезегинде 2018 жылга салыштырмалуу бюджеттин өсүшү 38,5%-ды түздү. Бирок каражат жетиштүү бөлүнгөнү менен кайтарым жок. Сот системасына коомчулуктун нааразылыгы ушул күнгө чейин күч. Судьялардын курултайында президент Сооронбай Жээнбеков саясий эрк бар, каражат жетиштүү бөлүнүп жатканы менен азыркы сот системасында мурдагыдай эле сот катачылыктары, мыйзам бузуу фактылары кездешип жатканын белгиледи. Ошондой эле мыйзамдуулукту коргой турган Фемида өкүлдөрү мыйзамсыз кадамдарга барып жатканын айтып, алардын айрым чечимдерин мамлекет башчысы сынга алды. Силердин катарыңарда дагы сот деген ардактуу наамды алып жүрүүгө татыктуу эмес кызматкерлер аз эмес. Аларга мына көрүп атасыздар, коомчулуктагы жарандар дагы нааразы. Кээ бир судьялардын өз кызыкчылыктарын көздөп, кылмышкерлердин ишин оордугуна көз жумуп, алардын жоопкерчилигин жеңилдетип, кылмыш аракеттерин бурмалаган учурлар кездешет. Айрым судьялар тарабынан чет өлкөлүк жарандардын кыймылсыз мүлк объектилерин тартып алууга багытталган чечимдер чыккан. Дагы кейиштүү нерсе, мына бизде ушундай орун алды, көп каттар келип атат азыр. Соттор иштерди узак мезгил бою, кээ ушуларда жылдар бою каралып жаткан иштер бар. Сот процесстеринин создуктурулуп жатуусуна сот өндүрүшү, документ жүгүртүү, кат алмашуу, кагаз жүзүндө болуп жаткандыгы да себеп болууда. Мындан улам сот тутумун санариптештирүү учур талабы. Бирок судьялардын көпчүлүгү мурдагыдай кагаз калемге көнүп калгандыктан компьютерде иштегиси келбейт. Мезгил талабына ылайык санариптештирүүнү тездетүү үчүн Фемида өкүлдөрү биринчи кезекте өздөрү өзгөрүшү керек дейт президент. Ушул канча каражат кетет мамлекеттен ушул кагазга жана биздин почта көрсөткөн кызматка, сот системасына. Мына 2017 жылга 29,5 миллион сом каралган. 2019-га 33 миллион каралып атат. Мына жылда өсүп атат. Жылда өсүп атат. Эми алып көргөлө 33 миллионду азыр бөлүп көргөлө, акыркы чыгып аткан компьютерлерге. Бөлүп көрсөңөр, Кыргызстан ар бир сотун экиден тиет. Мунун баарын электрон форматка өткөрүү
ошону жашоонун эч кандай кыйынчылыгы, татаалдыгы жок. Азыркы мезгил талабына ылайык бизге санариттик сыйала керек. Буну дагы айтам, бунун эч кандай кыйынчылыгы жок. Кыйынчылыгы жок. Буга күнүнө кичине убакыт бөлүш керек, өзүңөр менен өзүңөр иштешиңер керек. Бирок судьялар өздөрүнүн дарегине айтылган сын пикирлерди чымынчаккандай деле көрүшкөн жок сыягы. Өлкө башчысы трибунадан алардан сот адилеттүүлүгүн талап кылып жаткан учурда Фемида өкүлдөрүнүн көпчүлүгү отурган жеринде үргүлөп уктап жатышты. Президенттин айткандарында жүйө бар. Фемида өкүлдөрүнүн арасында сот деген ардактуу наамга татыктуулар көп эмес. Бул аптада ММКга Бишкектеги Октябрь райондук сотунун судьясы Эрнис Чоткараев 1350 административдик ишти атайлап жок кылганы жана ири суммадагы акчаны кымырып алган жөнүндө маалымат чыкты. УКМК ага айып таккан, бирок Чоткараев өлкөдөн эч ага эле чыгып кеткени белгилүү болду. Мамлекет башчысы сот системасында кадр саясаты аксап жатканын айтты. Мыйзамдын үстөмдүүлүгүн орноткон, адам тагдырына байланыштуу чечим чыгарган тармакка сабатсыз жана таза эмес адамдардын келүүсүнө бөгөт коюу үчүн тандап алуу тартибин каталдаштыруу зарыл дейт Жээнбеков. Былтыр ал судьяларды тандоо кеңешинен жогорку соттун, анын конституциялык палатасынын жана жергиликтүү соттордун судьялык кызмат орундарына дайындоо үчүн келген 88 талапкердин 32син дайындоого макулдук бербей артка кайтарган. Демек соттор тандоо кеңеши бүгүн ойлоnuş керек да. Кандай максат менен, кандай критерийлер менен кандидаттарды тандап атат. Себеби алардын мойнунда чоң жумуш, чоң жоопкерчилик турат. Анткени сот адилеттиги алар тандаган соттордун бул жеке жарандарга, мамлекетке чоң таасир тийгизет да судьялар. Негизинен соттордун курамын, төрагалардын укуктарын да биз карашыбыз керек да. Эми ал баш мыйзам менен бекип калган, бирок 3 жылдык шайлоо жана кесиптештер өздөрүнүн арасынан шайлоо бул дагы кандайдыр сот ишине кедергисин тийгизип аткандай да. Негизи сот тутумун реформалоо тууралуу 2010 жылдан бери айтылып келгени белгилүү. Мурдагы бийлик реформа ийгиликтүү ишке ашты дегени менен бул тармакта көп иштер жасала электигин президент Сооронбай Жээнбеков буга чейин айтып келген. Чынында сот реформасы чубактын кунундай чубалып, аягына чыкпай келет. Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Сооронкулова сот реформасынын натыйжа бербей жатышынын башкы себеби соттордун өзүндө дейт. Айтымында алардын көз каранды болуусуна мыйзамдык шарттар түзүлгөнү менен жаңыланууга тоскоолдукту Фемида өкүлдөрү өздөрү жасап жатышат. 18 жылга чейин 45 сотторго карата кылмыш 5 жылда, эми бул өтө эле аз. Бирок ошондо дагы 45 сотко карата кылмыш иши козголгон. Алардын бир тобу акталган, бир тобу кыскарылып кеткен. Ал эми жаза алгандар көбүнчө баягы айып төлөө менен гана чектелген да. Ошон үчүн мисалы азыркы күндө ошондой баягы эркинен ажыратылган бир дагы сот жок. Жаза системасында жаза өтүп аткан бир дагы сот жок да. Демек соттор жоопкерчиликке тартылган күндө дагы булар үчүн баягы карга карганын көзүн чукпайт деген принцип менен булар көп учурда жазадан кутулуп кетип атышат да. Соттордун курултайында соттордун айбири кодекси бекитилди. Анда айрым нормалары күчөтүлгөн. Мындан тышкары судьялар кеңешинин жаңы курамы шайланды. Баса президент аталган кеңештин буга чейинки курамынан натыйжалуу иштей алган жок деген баасын берди. Мындан тышкары мамлекет башчысы судьяларга мамлекет тарабынан жүктөлгөн жоопкерчиликти аңдап түшүнүү керектигин айтты. Хадистен да мисал келтирип, адилетсиз сот тозокко түшөрүн эскертти. Судья деген аттын өзү адилеттүүлүк, адеп ахлактык, инсап, маданият деген түшүнүктөр менен бирдей турууга тийиш. Мына ошол түшүнүктөн тайган адамга сот системасында орун жок. Бир хадистен бир мисалды айта кетейин деп чечтим. Мына Мухаммед пайгамбарыбыз сот 3 түрлүү болот деп айткан. Экөө тозокто, бири бейиште деп. Бейиштеги бул акыйкаттыкты билип, чындык менен өкүм чыгарган ал бейиште. Ал эми маселени билбей туруп өкүм чыгарган, же акыйкатты билип туруп туура эмес өкүм чыгарган соттор бул тозокто деп айткан. Биз мына мен баш болуп президент, мына соттор сиздер, айрыкча сиздердин чечимди эч ким буза албайт. Мен да буза албайм, эч ким буза албайт. Акыркы чечим. Акыркы чечим. Бирок ушуну унутпайлы да, бул өмүр кыска. Кийин Кудайдын астына баргандагы сурактан
Барына жооп беребиз. Президент аны көптөр ойлоп атат. Президент эми жазаланбасаңар да Кудайдан коркула деген мааниде айтты депчи. Менин оюмча президент аны кандайдыр бир насыят катары айттыбы, бир өзүнүн каалоосу катары айттыбы, Кудайдан да корксоңор боло деген маанидечи. Менин оюмча бул абдан туура эле сөз болду да, орундуу эле. Анткени сотторго өзгөчө талап коюлат. Сот деген адам тагдырын чечет, адамдын өмүрүн чечет. Ошондуктан бул жерде соттор сөзсүз түрдө мыйзамдан да коркуш керек, мыйзамды сакташ керек, бирок ошону менен бирге Кудайдан коркуш керек да. Мен деле ошо президенттин айткан сөзүнө кошулам. Ошондой эле президент сот адилеттигин камсыздаган реформага Фемида өкүлдөрүнүн өздөрү биринчи кезекте кызыктар болушу керектигин айтып, соттук укуктук реформа мурдагыдай кагаз бетинде калбастан, сот тутуму адилеттүү экендигине ишенип, өзгөрүүнү катардагы ар бир жаран сезиши керектигин билдирди. Чынара Нурсейитова, Калыс Акибаев, Жума Баян. Эми жыл сайын ар бир элчинин ишмердүүлүгүнө баа берилет. Бул тууралуу президент Сооронбай Жээнбеков Кыргызстандын чет мамлекеттердеги элчилери жана консулдар менен жолукканда билдирди. Ошондой эле жыйында элчилерге милдет тапшырмалар коюлуп жатканын, ал эми кийинки жылы ушул тапшырмалар боюнча отчет алынарын кошумчалады. Иш-чарага 27 мамлекеттеги элчи жана ири шаарлардагы башкы консулдар менен бирге 34 дипломатиялык мекеменин башчылары катышты. Кеңешмеде мамлекет башчысы өлкөнүн тышкы саясатындагы негизги багыттары тууралуу кайрылуу жасап, 13 мартта кол коюлган тышкы саясат боюнча жаңы концепция менен элчилерди тааныштырды. Ошондой эле Жээнбеков айрым дип корпустарда тил билбеген кызматкерлер иштеп жаткандыгын жана ишенимди актабай дипломатияга адашып келип калган элчилерди да сынга алды. Муну менен катар чет мамлекеттердеги элчиликтер ошол жакта жашап жаткан кыргыз жарандарынын укуктарын коргоого көңүл бурушу керек. Ал эми четтеги журтташтардын шайлоо укуктарын камсыз кылуу үчүн шайлоо участактары көбөйтүлөт. Өзгөчө басым Орусиядагы мекендештерге жасалат. Кыргызстан эгемендик алгандан бери бир катар мамлекеттер менен алака түзүп кызматташып келет. Бүгүнкү күндө дүйнөнүн 36 аймагында өлкөнүн элчилери, башкы консулу агенттиктери туруктуу өкүлдөрү бар. Алардын 27-си элчилик, 6-сы башкы консул. Мындан тышкары бууда туруктуу өкүлү, Германияда болсо консулдук агенттик иштейт. Кытайда элчиден сырткары Үрүмчүдө виза борбору жайгашкан. Дал ушул Кыргызстандын чет өлкөлөрдөгү элчилер менен башкы консулдардын өкмөт мүчөлөрүнүн башын мамлекеттик резиденцияда президент бириктирди. Жыйындын максаты жаңы иштелип чыккан концепция менен элчилерди тааныштыруу. Белгилей кетсек, негизги багыттарды аныктаган документ 2007 жылдан бери жаңыланган эмес. Жаңы иштелип чыккан концепциянын маңызы өлкөнүн улуттук кызыкчылыгын коргогон, прагматикалуу, тең салмактуу, ачык жана көп векторлуу тышкы саясатты жүргүзүү. Ошондой эле мигранттардын укугун коргоо дагы камтылган. Жыйында кайсы гана чет өлкөдөгү Кыргызстандын дипломатиялык өкүлчүлүгү болбосун, каалагасы мекендештер үчүн ачык болушу керек деген талап коюлду. Курчуңа күтүүсүз жагдайлар жаралган учурларда ала силерден башка кимге барат? Силерге барат. Ошондуктан элчиликтер менен консулдук мекемелердин эшиги күнү түнү ачык болуп, жарандарыбыздын кызыкчылыктарын ыкчам коргоого жана муктаждыктарын канааттандырууга даяр турууга милдеттүү. Биздин мекендештерибиз көп жайгашкан азыр Россияда ошол региондорунда биз консулдуктарды ачышыбыз керек. Тышкы саясатты ыраттуу жүргүзүүдө кесипкөй адистер талап кылынат. Чыныгы дипломат гана программаны жүзөгө ашыра алат. Дүйнөдөгү абал олку-солку болуп, ири державалуу мамлекеттер ортосунда санкциялардын согушу күчөп турган маалда алардын таасирлери Кыргызстанга да тийүүдө. Мындай кыйчалыш учурда чабармандардын күчү даана билинет. Тилекке каршы азыркы элчилердин арасында ишенимди актабай, ал тургай улуттук кызыкчылыкты коргой албаган, жада калса дип корпуста тил билбеген кызматкерлер бар. Алардын мындай кемчиликтери президенттин катуу сынына кабылды. Бухгалтерден баштап, машина айдаган водительге чейин тил билиш керек. Ал дипломат болуш керек. Бардыгы тең. Жана мен айткан парашюттер сырттан барбаш керек. Ошондон кийин биздин тышкы иштер министрлиги, биздин дипломатия өнүгө баштайт. Ошону ишене баштайт. Анан барса, ошол жердеки биздин элчиликте президент барасынан которо албай турса, ошол мен барган мамлекеттин тилине. Эмне деген элчилик? Ал элчилик эмес да. Президенттин чабармандарды чогулткан жыйыны кадимки мектептеги сабакты элестетет. Агай түшүндүрүп жатса, окууга тырышчаактары уккандарын жазып калууга далалат кылып жатышты.
Ал эми эптеп-септеп келип кетип жүргөн окуучулар болсо угаар укмаксан, кунт коюп тыңшамыш болуп, оюна кылт этип бир нерсе түшүп кетсе, көшүп уйку сурагандар. Спят усталые игрушки, книжки спят. Ошону менен катар акыркы 6 ай аралыгында Кыргызстандын бир катар өлкөлөрүндөгү элчилери алмашты. Алардын көпчүлүгү башка мамлекеттерге орун которсо, бош тургандарына болсо жаңылары дайындалды. Кубанычбек Өмүралиев Кыргызстандын Түркиядагы элчилигине аттанды. Ал буга чейин Кыргызстандын Белоруссиядагы элчилиги менен бирге Эстония, Литва, Латвия мамлекеттеринде иштерди айкалыштыруу менен иштеп келген. Кубанычбек Касымович бул ишти 3 жылдай аркаласа, көзгө көрүнүктүү деле иштери байкалбайт. Бир сөз менен айтканда көлөкөдө эмгектенип жүрдү. Ал эми ага чейин Түркия Республикасындагы элчиликти 4 жылдай Ибрагим Жунусов аркалады. Бул киши өзүн ар тармактан сындаганды жакшы көрөт. Алгач чыгармачылык чөйрөгө аралашып, обондуу ырлары менен таанымал болсо, кийин депутат Маданият министрлигине чейин жеткен. Бир иштин өтөөлүнө чыгалына көзү жетпеген Ибрагим мырза элчиликке секирген. Бул кызматты аркалап турган маалда Түркияга иштегени барган кыргызстандыктар көчөдө калып, көмөк көрсөтпөй койгон үчүн коомчулуктун наразычылыгын жаратканы бар. Чуу дегенде эле жаңы барган жеринде эрге кыйшыга отура алды окшойт. Жунусов ал өлкөнүн мамлекет башчысын президентибиз деп атап, ага ыраазычылык билдиргенге жетишкен. Элчинин бул айтканы интернет желесине желдей тарап, коомдо эки ача пикирди жаратты. Президентimiz Shavkat Miromonovичке men Qirg'izistonning elchisi qatori Manas qishlog'ida ham aytdim, yana aytmaman, roziligimni bildiraman. Bu juda katta qon ko'rayotganlik. Bu ashi olimlarda o'ylaganlik. Кубанычбек Өмүралиев, Ибрагим Жунусовтордон сырткары Кыргызстандын бир катар өлкөлөрүндөгү чабармандар алмашты. Былтыркы жылды аяктап жатып 2014-жылдан бери Кыргызстандын Түркмөнстандагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Жаныш Рустембеков Тажикстанга жөнөтүлдү. Ал жердеги чабарман Мирослав Ниязов Афганистан Ислам Республикасына жөнөтүлгөн. Экөөтөң мурдагы орундарында мамлекет үчүн көзгө көрүнгөндөй деле иштери байкалбады. Буга чейин болуп келген, буга чейин иштеп келген кишилердин кайра дайындалуусу чындыгында кандай десек, ошо бир жерде ишти жарыткан деле жок, көп майында чыгарган жок деген ойлор бар. Бирок эске алышыбыз керек, бул ошо Тажикстан деле, андан бетер Түркмөнстан булар кыйын өлкөлөр. Ал жерде майын чыгара турган мүмкүнчүлүк деле өтө аз. Ал эми көптөн бери бош турган Кыргызстандын Япониядагы элчиси болуп 46 жаштагы Мирлан Арстанбаев дайындалды. Ал буга чейин Кыргыз Дип Сервис мамлекеттик ишканасынын башкы директору болуп эмгектенип келген. Түркиянын Стамбул шаарындагы башкы консулдугундагы 5 жылдай жетектеди. Бул орунда турганда кыргызстандык студенттерди Түркиянын эсебинен акысыз билим алышына жол ачып берген. Мындан тышкары билеттердин арзандыгы, тейлөө жагынан ыңгайлуу болгон туркиялык Pegasus Asia компаниясынын алып киргенге жетишкен. Чындыгында элчилер өлкөнүн кызыкчылыгын коргоо, инвестиция тартуу, ортодогу мамилени чыңдоо, соода экономикалык абалды жакшыртуу үчүн чет өлкөлөргө жиберилет. Алардын дагы бир милдети башка мамлекеттерде иштеп жүргөн мекендештердин укугун коргоого тийиш. Бирок элчилердин иши көрсөткөндөй, акыркы жылдары алар милдеттерин аткарбай эле. Өлкөдөн барган аттуу баштуу адамдарды тосуп, кайра узаткан дип өкүлчүлүккө айланганын экс-элчи Кылычбек Султанов айтып чыккан эле. Барган биздин жетекчилер ошол конкрет иш кылбастан эле ал жерге кээде турист болуп барып келген дагы маселелер бар. Сыртка чыкканда, командировкага чыкканда, анын отчетун алыш, аны көзөмөлдөш, ал эмнеге барып келди, иш кылып келди, ошодо эмне пайда болот деген мамлекетке мына көзөмөл жок болгондуктан жөн эле кыргызча айтканда жөн эле барып келип атасыңар кээде. Мына ошону токтош керек. Баргандан кийин, сыртка чыккандан кийин элчилик менен бирге ал жерге, элчиликтин чайын ичип келе бербестен, ал жака барганда жыйынты чыгара тургандан келиш керек. И отчетту бул алыныш керек. Буну тышкы иштер министрлиги көзөмөлдөш керек бардын тең. Белгилей кетсек, буга чейин бир катар мамлекеттерге жаңы элчилер дайындалган. Алар Кыргызстандын Россиядагы элчиси Болот Отунбаев. АКШга кетсе, анын ордунан мурунку тышкы иштер министри коомдук ишмер Аликбек Жекшенкулов дайындалган. Ал эми Кытай Эл Республикасына Канайым Бактыгулова, Түштүк Кореяга болсо тышкы иштер министринин биринчи орун басарын аркалап келген Динара Кемелова жиберилген. Ушуну менен бүгүнкү берүү соңуна чыкты. Коомубузда жалангана жакшы жаңылыктар болсун деген ниет менен бүгүнкү программабызды жыйынтыктайбыз. Сак саламатта болуңуздар.